Арбаңыздар достор, бүгүн ары бир .com медиа порталы Кыргыздын жаңы теми Гүлзат Мамытбекке интервью алганы келдик. Бизден алыстабаңыздар, биз менен болуңуздар. Кыргыз деген улуу эл кылымдарды карыткан, кылган иши кезигет. Бүт дүйнөлүк тарыхтан кыйын эл биз дүйнөнү багынткан эл. Гүлзат эженин сапаты, мени таң калтырган сапаты бул тайманбас. Эч нерседен тайманбайт, анан кечке эле жата бербейт. Улам убактындагы саналуу эме да жазылат да, бир эмесинечи күндөөлүгүнө жазылат. Саат ушунчада ушул жака барышым керек деп. Сизге кандай кеңеш берет? Мага кеңеши эч качан бош жатпа дейт. Бош убактында уже шайтан оюңа келет дейт да. Шайтан оюңа келгенде уже башка жумушка өтүп кетесиң да. Демек, убакытты туура пайдаланууну дайыма сизге Гүлзат эже айтып келет, Ооба. Эч качан эс алуу күнү эс алганын көрбөйсүң да. Ар бир саатын бөлүп алат жумуш. Ар бир саатта жумуш. Бийик жанып жылдызың, суктандырып адамды, билим алып кыргызың. Алыс ташта кадамды, багынтабыз буйруса аламды. Мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошуу ар бир алтуулдун милдети. Мамлекетти өнүктүрөм деген ар бир жарандын аң сезиминде идея жашайт. Ошол идеяны жеткирүү жолу бүгүн биз талкууламакчыбыз. Саламатсыздарбы? Эфирде интерактивдүү берүү идея, анын алып баруучусу мен Абдыкалыков Өмүрбек жана бүгүнкү биздин конокто Гүлзат Мамытбек. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Биз сиз менен аябай кызыктуу талкуу курабыз деп ойлойбуз. Кудай буйрса. Сиз мына Кыргызга дем берип, Кыргызстанды өнүктүрөмүн, 2030 жылы Кыргызстан дүйнөдөгү биринчи өлкө болот деп айттыңыз. Айтыңызчы, ошол эң биринчи кадамыңыз эмнеден башталат? Менин кадамымбы же Кыргызстандынбы? Сиздин кадамыңыз. Мен кадамды таштадым. Таштадыңыз, Мен кадамды таштадым. Биринчи кадам мен ушундай заявление кылдым да, Кыргызстан 2030 биринчи өлкө болот деген. Биринчи баардык нерсе ойдон башталат. Ойдон. Биринчи ой келет, анан ал сөзгө айланат, анан сөз ишке айланат. Идея кайсыл жеринде болот? Идея ошо ой. Ой бул идея, Ооба, ойдун ошо ой бул идея да, орусча сөзү, англисче сөзү идея. Идея. Гүлзат эже, айтыңызчы. Ошол өнүгүүгө алып бара турган адам сиз үчүн кандай болуш керек? Өнүгүүгө алып бара турган адам жакшы лидер болуш керек. Лидер, чоң лидер болуш керек, жүрөгү чоң болуш керек, анан кийин таза, адал, этикасы күчтүү болуш керек. Лидер. Лидер адам кандай сапатка ээ болушу керек? Эң биринчи киши акылдуу, акылман, анан билимдүү болуш керек. Акылдуу, билимдүү. Билимсиз адам лидер эч жака алып бара албайт эч кимди. Анткени ал билими жок да. Ал билбей атат кантип жашашты, кантип кылышты, кантип элди ээрчитишти. Билбесе анда кыла албайт. Бүгүн сиз менен биз Кыргызстанды өнүктүрүүдө билимдүү адамдар керек деп атабыз да. Эми биз ошол билимдүү адамдарды кантип тарбиялайбыз? Билимдүү адамдарды биз окутуп башташыбыз керек. Эң биринчи. Анан окутканда туура окутуш керек. 69 өлкөнүн ичинен PISA деген организация, бир чоң тестирование, Pedagogical Investigation System of Assessment болуш керек, билбейм, жакшы эстей албайтам. Ишелсе ошол педагогикалык тестирование кылып, 69 өлкөнүн ичинен биз канчанчы орун алдык, кандай деп ойлойсуз? Менимче акыркы орундардан болушу. Эң акыркы ушу 69-орун алып турбуз. Биздин мектептерибиз, биздин университеттерибиз азыр эчтеке бере албай атыптыр. Берген эле кичине берип атыптыр. Ошондуктан биз ошону ойлонушубуз керек да. Мектептерибизде кандай билим берилип атат, университетте кандай билим берилип атат, курстарыбызда кандай билим берилип атат, башка мектептерде кандай билим берилип атат. Анткени билими жок, биз эч жака бара албайбыз. Билим болбосо бизде эч кандай кыймылдоо, эч кандай аракет да болбойт. Анткени биз мындай караңгыда монтип жашай беребиз да. Монтип караңгычылыкта өзүбүздү үңкүрдө эле жашап эле, башыбызды кичине көтөрүп, анан аяктан коркуп эле анан кайта бияка чөгөлөпчү. Анткени билим жок да, ошол мояктан чыккандан коркуп атабыз да. Монтип чыгып кеткенденчи. Ошол жерде үңкүрдө жашап эле, анан үңкүрүбүз кичирейип эле, анан кийин өзүбүз да кичирейип жок болуп кетип атабыз да бизчи. Улут катары. Ошол сөзүңүзгө аралжы билимдүү деп атабыз. Билимдүү адамды кандай элестетишибиз керек?
мисалы мектептен физика илимин окуду, дагы биология илимин окуду, тарых илимин окуду, Манастын ким экендигин билди да. Анан ошол адамды биз билимдүү деп айтсак болобу? Мисалы жогорку окуу жайдан дагы бир предметтерди окуду өзүнүн кесиби боюнча. Ошол окуган эле адамды биз билимдүү деп айтсак болобу? Жок. Биз кандай адам билимдүү сиз үчүн? Билим алып, ошол билимин колдон алган адам ошол билимдүү. А билимди алып аны сиңирип бирок колдон албаса аны, ал адам билими жок. Ал адам билимдүү, образованный деп айта албайбыз. Бизде ушундай эле көп атат. Тарыхты биз өзүбүз окуйлатабыз, бирок башыбызда эч нерсе калбайт. Мындай учуп кетет да. Анан физиканы окуйлатабыз, эч нерсе калбайт. Аны колдон албай атабыз. Мектепте бүт предметтердин баарын тең берип салат, сабактардын баарын берип салат. А могу мээсинде калдыбы? Анын баарын колдонуп атабы? Анын баарын колдоно алабы? Ал аны окутуш керекпи деген суроо бербей атабыз өзүбүзгөчү. Биздин мисалы любой выпускникти мен чыгарып алып туруп физикадан эме берейин, суроо берейин, тарыхтан суроо берейин, ал жооп бере албайт. Жооп берсе дагы кичине жооп берет, анан кийин бир убакыт өткөндөн кийин аны унутуп калат. Анан кийин биз еще кереги жок предметтерди окутуп баштайбыз. Эгер бир балабыз мисалы дизайнерликке кызыгып, мен дизайнер болом десе, ата энеси жок. Сен банкир болосуң, сен математиканы окушуң керек, сен физиканы окушуң керек деп аны мажбурлайт. Биздин мугалимдерибиз жок, сен физиканы да билишиң керек, химияны да билишиң керек, математиканы да билишиң керек, рисованияны да билишиң керек. Баарын тең 5 алышың керек деп талап кылабыз. Ал туура эмес. Эгер математика кызык болсо, ага дизайнерлик кереги жок, ага пение кереги жок, ага дагы бирдемке кереги жок. Мындай ал математик болгусу келет. Химиянын эмне кереги бар? Математик болгусу келет. Ал великий математик болуп эмелердин баарын чыгарып, нерселерди ойлоп таап, анын химиянын эмне кереги бар ага? Мен мисалы, сенин кызым 5 окушуң керек, отличник болушуң керек. Мен азыр физиканы да колдонбойм, химияны да колдонбойм, биологияны да колдонбойм. Мен андан көрө ырдасам болмок экен. Пенияга көп басым жасап, бийге көп басым жасап, мен анткени артист экен, мен анткени творческий адам экен да. Анан мен оратор экен, ошо ораторлукка көп көңүл бурсам болмок экен деп 11 жылымды жөн эле мындай текке кетирдим мектепте, дагы 4-5 жылымды университетке кетирип турдум. Жөн элечи бир 15 жыл өмүрүмдү мындай элеке жака деп эле сапырып салып турмун. Ошол Кыргызстандагы жалпы проблемалардын карап көрсөк, комплексти карап көрсөк, алардын баары тамырлашып келип туруп, ошол билимсиздиктин айынан келип чыгып атат да, туурабы? Медицинада, мисалы больницада иштеген медиктерибиз билими жетишсиз, милицияда иштеген кызматкерлердин билими жетишсиз, мамлекеттик кызматта иштеген жарандарыбыздын билими жетишсиздиктен улам бир канча көйгөйлөр, бир канча мамлекеттиктелген кызматтар аткарылбай калып атат да, ошол туурабы? Ошондуктан биз өнүгүүгө кеч баратабыз деп айтсак биз жаңылышпайбызбы? Жок, биз ушунчалык кечигип атабыз. Так эле ошондой, Ошондой эле. Билими жок, биз аябай кыйналып атабыз, аябай аксап атабыз. Билими жок, биз сыртта жүрүп бирөөгө кул болуп жүрүп атабыз. Сен эгер билим бар болсо, мына меникиндей билим бар болсо, башка жерде барып тейлеп, бийлеп, ал жерди башкарат да. Мен мисалы азыр ушул билим менен барган жериме барып, оратор болуп, аларды зажигать этип, аларды күчтөнтүп, мондай кылышыбыз керек деп мен килеген лидер, миллиардерлерден бери сүйлөшүп келдим да. Мен 2 жума мурун Кариб деңизинен келдим, ошол жерде мен мынтип ойлодум да, бир кемеде өттүк биздин билимдерчи, кемеден бир чоң билимдерди алып келсең, лидерство и компетентность деген. Анан ошол жерден нижний палуба деп коет экен этаждары. Нижний этажда отуруп мен ресторанда отуруп, ух ты, мен өйдөдөгү ресторанга чыккым келет деп ойлодум. Анан кийин аракет кыла баштадым. Аракет кылып анан Кудайдан тилеп, анан ушу Кудай ошол жака чыгарып койду. Бир мен бирөөгө жардамдашып үйгө анан ошол жака чыккандан кийин ушул жерде мен сүйлөшүм керек. Ушул жерде мен аябай жакшы эме өзүмө связьтарды кылып кетишим керек деп анан кийин сүйлөшө баштадык. Мен аябай яркий адаммын да. Анан мен кыргыздын кызымын да, бир кыргыздын жигити, кыргыздын кызы ар бирөөсү бизде манас жашайт да, биздин ичибизде манас жашайт, каныбызда манас жашайт, каныбызда Курманжандатка жашайт. Анан кийин биз мындай көрүнүп турабыз да. Биз мындай баскан тургандарыбыз мындай башкачадай, же болсо бизде нур чачырап ар бир Кыргызстан. Ошентип турган анан бартын карап бул ким каяктан болду экен? Анан мен англисче сүйлөп, анан кийин катуу сүйлөп баштаганда анан бул планетанын дем берүүчүсү экен. Ай келсеңер деп чакырып бир анан кийин мондай тегерек болуп отура калышып, тегеретте. Анан мен аларга монтип айтып берем, тигинтип айтып берем, мен мындай кылып атам, азыр мен мындай жумуштарды кылып атам. Азыр мен Манас деген тасманы тартам Голливудтан десем, ошол жерден Голливудтун сценаристи отуруптур, анан Питер Майерс. Мен Голливудта сценарий жазам да деп анан, ой сен мага эме жазып бересиң деп анан ошол жерде туруп алып мен тура калып түкүрүм чачырап моон деп сүйлөп атсам, анан сен кыйын кыз экенсиң деди.
Анан кийин кайсы өлкөдөнсүң деди. Мен Кыргызстандамын. Десем сен Кыргызстандын ушундай сага окшошпу дейт. Ооба, ар бирөө мен Кыргызстандын ушундай мага окшош. Десем сен молодец экенсиң деди. Мен азыр кыргызым уктап жатат жөн элем деп, билими жок, алысырап жатат, ошого ал берип мындай дем берип атам. Кыргызым азыр ойгонот, кыргызым манас экенин түшүнөт. Мен мисалы айтып атпаймынбы? Биз жасап аткан көйнөктөрүбүздү элечи. Мен Москвадан барып алсам 2500 рубль дейт. Аны айттым, мен карачы, монун демеси, сапаты, менин подружкам Дорды Плаза деген эмеден алды, центрдан. $200 калыптыр. Меникинде эле ошондой эле сапат. Эмне үчүн биз Россиядан 2500 рубльга сатабыз? А менин подружкам Кыргызстандан эле бир соода борборунан $200 эме алат. Мен эмне үчүн түшүнбөй атам да, мен ушуну акылыма сыйбай атат. Эмне үчүн кыргыз ушунчалык биз арзан өзүбүздү баалап атабыз? Эмне үчүн биз өзүбүздү ушундай сонун алып жүрүп, сонун баа коюп, биздин сапат ошондой. $200 ал десек алат. Мен анан ошол Россияда жүрүп дагы орус бир туугандар менен сүйлөшүп эметип атсам, Гүлзат, могул мен Казакстандан биз сделано в Кыргызстане деген могу чапанды ошол жактан алдым, Казакстандан алдым дейт. Сапаты сонун, карачы, мен 2 жылдан бери кийип атам дейт. Анан канчага алдыңыз десем, баланча алдым дейт. Анан айттым, да, кыргызым качан баасы көтөрүлөт деп. Мен сиздин сөзүңүзгө аралжы жогоруда айтып аткан Манас жөнүндө айтсак, бул өтө касиеттүү, ал изилденип бүтпөгөн, ал жөнүндө сөз кылсак аябай түгөнбөйт ка. Анан биз Кыргызстандагы эле көйгөйлөрдү алып көрөлү да. Кыргызстандагы көйгөйлөрдүн тамыры алып туруп, билимсиздикке барып такалып атат да, туурабы? Эми биз айтыңызчы, сиз менен биз эмне кыла алабыз бүгүнкү күндө? Билимди көтөрүш үчүн эмнеден баштайлы? Университетте окутушубуз керекпи же дагы эле интернеттен, Инстаграмдан тура кой кыргызым деп ошону кайра күчөтүшүбүз керекпи? Эмне кылышыбыз керек? Мен тура койду күчөтүп атам, кудай буюрса күчөтмөктүү эле. Муну Кыргызстанды гана эмес, Казакстанга эметем. Азыр Эквадордон барып дагы бир видео тартып, баяктан дагы ыр тартып келгенден кудай буюрса алар чакырышты да. Аны күчөйтөм. Бирок биз азыр билим системасын өзгөртүшүбүз керек. Кандай кылып? Түп тамыры менен. Мен ошо Даниядан үйрөнүп келген европалык система бар экен. Тура үйрөтө турган. Бул эң биринчиден ар бир сөздү тыпыр окуп кетпей, ар бир сөздү мондай мааниси менен ойлонуш керек. Анан эгер түшүнбөй атсаң, бул автор кайсы мааниде айтып аткандыгын ошону барып словардан издеп, сөздүктөн издеп карап, анткени бир эле сөздүн минимум 3 мааниси болот. Билимдүү болгондон кийин артынан бирине кийин келет. Ооба. Ошого сиз бөркүңүздө ишенесиз, Ооба, мен жан дүйнөм менен ишенем. Мен ушунчалык ар бир клеткам менен ишенем, анткени билим жок, биз руханий байлыгыбыз да жок да. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды окшойт, ооба. Эми сиз өзүңүздүн калуу тилектериңизди кыргыз элине айтып кетсеңиз. Кыргызым, алтыным, элим, берекем, бейиштей жерде жашайбыз. Ушул жерге жетпеген кишилер бар. Ушул жерде жетпей, жытына суктангандар, жытына маск болгон адамдар бар. А биз бейиштин төрүндө жашайбыз. Ошону түшүнөлүчү. Кыргызстаныбызды туристтик өлкө кылалычы. Бизге завод, фабриканын да кереги жок. Биз ошо исик көлүбүздү тазалап, сервисти сонун кылып, тоолорубузду сонун кылып, көрсөтүп, реклама кылып, пиар кылып, элди бияка алып келе тургандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Сервисти сонун кылсак, туалеттерибизди тазаласак, туалеттерибиз сонун деңгээлде болсочу, бизге коюлуу эле келет. Ошо эң туристтерди капа кылган биздин туалеттер да. Ошону тазалап эле коелучу, ошону ремонттоп эле коелучу, ошону таптаза кылып мындай сон евро ремонт кылып салсак, коюлуу эле келет. Турист өзүнүн менен акчаларын алып келет. Биздин даамыбыз да таттуу, тамагыбыз да таттуу, наныбыз да таттуу, суубуз да таттуу, абабыз да таттуу, биздин ала тообуз да таттуу. Ушунчалык таттуу жерде жашайбыз. Кыргызым, ойгонгунуң, сенин каныңда Манас жашайт. Өзүңдүн кыргыз элиңди тебелетпей, өзүңдүн манамызыңды тебелетпей, башка жерде жүрүп кул болбой, башка жерлердин эшигин шыпырбай, ошо башка жерге бардыңбы, ошол жерде бийлегин, ошол жерде баалагың, ошол жерге бай болуп, бий болгонуң, ошол жерди башкаргының, мага окшош боло аласың сен. Мен кыргызмын, сен да кыргызсың. Менин канымда Манас жашайбы, сен да каныңда Манас жашайт. Ошондуктан берекем, алтыным, биздин билимибиз өтө күчтүү болуш керек. Билимдүү болгонуң, сен биринчиден китеп окугунуң, китепти үзбөй күн сайын окугунуң. Ошондо сенин аң сезимиң дагы чоңоет. Анан англисче үйрөнгүң. Мен жакында англис тил бирүү мобилдик приложение чыгат, ошону менен 2 жылда Кыргызстаныбызды англисче сүйлөтө алабыз.
Ардактуу достор, билим адамды караңгылыктан жарыкка чыгарат. Буну бир эле мен эмес, буну бир гана Гүлзат эже эмес, аны Чыңгыз Айтматов айткан. Аны дүйнөнүн окумуштуулары эчак эле далилдеп койгон. Ошондуктан билим алалы достор. Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн кайдыгер болбойлу. Адамзаттын келечеги үчүн кайдыгер болбойлу. Сиздер менен мен Абдыкалыков Өмүрбек болдум. Бүгүнкү берүүбүздө идея интерактивдүү берүүсү болду. Кийинки жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Кыргыз деген улуу эл кылымдарды карыткан, кылган иши кезигет. Бүт дүйнөлүк тарыхтан кыйын эл биз дүйнөнү багынткан эл.